Акылбек Үсөнбекович тажрыйбалуу депутат, мурда министр катары калыс туура сөзүн айтты. Биз бир тараптуу эле салыкты эле салык аркасынан кууп албастан биз өндүрүштү да унутпашыбыз керек. Ошол эле тармактан 6 эле тармак комбинатта айтты, 1,5 миң киши иштейт. Косвенно 5 миңдин тегерегинде адам иштейт деп. Бул Кытай жарандары эмес, бул Кыргызстандын жарандары. Ошол жерде бала чакасын багып тиричилик кылып аткандар. Салык боюнча 2015 жылы 507 миллион түштү деп атабыз. 2017 9 айда 130 миллион. Бул эмне үчүн азайды? Бул сырттан келген контрабанданын эсебинен азайды. Даяр продукция Казакстандан келип турду, рынок базарды ээледи. Мына ошондуктан азыр мына чек арадагы маселеден улам кескин түрдө ундун баасы көтөрүлдү. Маселе жок. Азыр да мыйзам кабыл алып берсек, да 12% көтөрүлөт деген сөз бул. Экинчи, МВФ мына келжек Сатымкулович экөөбүз кече эле барып миссиясын көрүп, угуп келдик. Рекомендация катары айтып атат, бирок ички маселени биз өзүбүз жолго салышыбыз керек. 2018 жылдын 1 январынан тартып ЭЭПтин бажы кодекс ишке кирет. Мына ошол бажы кодекс менен кирген чыккан товарлар жөнгө салынат. Ал жерде рассрочка берет 1 айга. Урматтуу депутаттар, мен бул сөздөрдү калыстуу үчүн айтып атам. Канча деген эгерде биз өндүрүш болсо, ал жерде туруктуу жумушчу орун, салык. Убагында өкмөт алып киргенде туура эле позиция менен алып кирген. Ушу ата мекендик өндүрүштү колдоо максатында. Сунуштардан улам Жогорку Кеңеш ушул мыйзам кабыл алып, жыйынтыгында иштеди. Туура берилип кетти Акылбек Үсөнбекович, 30%га чейин, 20-30%га чейин ундун жана нандын баасы төмөндөдү. Азыркы кырдаал, азыркы эл аралык донорлордун сунуштары ушун талап кылып атабы? Демек, бул да бүгүн добуш менен кабыл ала турган маселе болуп атат. 2018 жылы сентябрда бул токтомок. Буранга чейин 1 январдан иштейби, качан иштейт, аны дагы кандай болот келечекте кырдаал, ошол иштеп аткан комбинаттар калабы калбай убакыт көргөзөт.